Мен хужрада окуйм. Кайра үйгө кетким келет. Үйдөгүлөр оюман кетпейт. Үйгө барсам атам эмне келдиң деп кайра жөнөтүп жиберет. Эмне кылсам болот? Бул жаш бала. Демек хужрада окуп аткан болсо бул жаш бала. Үйүн сагынып аткан болсо жаш бала. Жаш балдарды мектепте окутуш керек. Мектепти толук бойдон окуп, 11-классты бүткөндөн кийин илим алсаңдар жетишесиң. Мен ушул кепилдик берип айта алам. Эң кыйын деген аалымыбыз Чубак Ажыбы мектепти бүткөндөн кийин баштаган. Мен 22-23 жашымда баштагам. Демек жетишсе болот. Ошо мектепти окуган баланын акыл жүргүтүүсү такыр башка болот. Мен азыр бир чечимге келип калдым, бирок ушу менин чечимимди адамдар жактырбашы мүмкүн. Себеби мен дайыма эле ошондой адамдар мен ойлорум түшүнө беришпейт да. Мен эки баламды мен медреседеги диний нерселер мектептерге окуткам да. Акыркы баламды светскийге окуттум. Бирок дин аралаш, жоолукчан немелер бар, бул светский көз караш менен окутат. Дауха деген бул жердеги арабтардын мектеби. Тиги баламдын акыл жүргүтүүсү, сабакты кабыл алуусу такыр башка. Тиги балдарым деле окуду, бирок алардыкы башкачараак. Себеби баягы биз диний жака деп жаш балдарды неме кылып, баягы мектептен чыгарып анан Куран жатташ керек деп жаш балдарды кыйнап эле окутуп, ошол балдар жаш мезгилинде кыйнап койсоң, чоңойгондо да илим окубайт ошолор. Тажап калат ошолорчу. Кичине акылы келип калган, ага чейин намаздарды үйрөтүп, дааратты үйрөтүп, тамак жегендеги дуаларды, Аллахты таанытып, ата-энени урмат кылганды үйрөткүчөңдө болуп калат. Анан мектептен кийин устаздарга, курстарга берип окутуп, ошентсе балдар эки жак менен кете турган болсо, акыл сезими жакшыраак өнүгөт дагы, анан бир аалым чыгат, бир жакшыраак. Эмнеге себептен бизден ушул молдо жак аалым чыкпай атат? Себеби балдардын түгөнгөн балдар ошо медресеге илим окуганы барат. Жакшы окуган балдар баардыгы Гарвардка кетет, же Себатка кетет, же Европага кетет. Жакшы алтын аттестат менен бүткөндөрдүн бирөөсү да медресеге тапшырганын уга элекпиз. Мүмкүн бир экөө бардыр, бирок баардыгы башка жактарга кетет. Эмнеге? Себеби биздин медреселерибиздин же диний окуу жайларыбыздын андай даражасы да төмөн окшойт да, келбей атышат. Анан кийин бизден каяктан алымдарчы. Бир гана ушу Чубак Ажы алтын медаль менен бүтүп келиптир, ушу диний жака окуп калды, кандай неме кылды. Эми ошондой дагы бир 10 адам чыксачы Кыргызстандан. Демек мектепти жакшы окутуш керек. Мектептен кийин диний, анан ошол баланы өзү кааласа ошону окуганды, динди. Анан мойнунан байлаган, жетелеген ит уга жарабайт болуп, жөн эле апарып койсоң, болду, жүрөт, кайра келет, эчтеке жок. Баланы караш керек. Диний жакка окуган болсо, диний жагын. Болбосо намаз окуган мусулман медик болсун. Намаз окуган, Кудайдан корккон тиги мугалим болсун. Боло берсин бардыгы. Бардыгы аалым болуш шарт эмес. Азыр бардык ата-эне балдарын кары аалым кылыш керек деп болгон. Куранды жаттасын, бирок башка дүйнөбүй илимдерди да алыш керек да. Себеби жашоо токтоп калбаш керек да. Баабыз молдо болуп кетсек, ким стоматолог болот, ким хирург болот, ким айга учат. Өткөндө бир айтат, силердин суроолоруңарды карагыла. Элдер айга учуп атат, сен минтип отурасың дейт. Эми сен өзүң эмне кылдың? Биз го эптеп шинтип адамдардан келген суроолорго жооп берип аракет кылып атабыз. Сен эмне кылдың? Элдер айга учуп атса, сен бир нерсе кылдыңбы? Эми ар бир адам өзүбүздү карашыбыз керек да, эмне кылып атабыз. Эми но баланы хужрага берген. Азыр мен билгенден хужрада азыр балдарды ошол мектеп менен окулунганы гана хужрага берилиш керек. Өзүнчө эмес. Мектеп, хужра кошулуп. Анан кайра үйгө кетким келет деди. Ата-энесин көргүсү келет, жаш бала. Анан үйгө барса, атасы эмне кылды? Баланчанын баласы Куран жаттап коюптур, ошондой кылам деп баланы кыйнап, кийин ошондой балдарды көрөсүңөр, кайра кылмышкер болуп чыгат. Илимден тажап калат. Окуусу келбей калат. Себеби жаш мезгилинде көңүлүнө тийген нерсени, билесиңер, армияга барганда кечке картошка жей берип, кийин картошка жегиси келбей калган.
O çoğoy эле kalgandagılar. Жаш балдар тажап кала турган болсо кийин алар да илим алып алат. Ошон үчүн балдарды аяр мамиле кылып окутуш керек. Диний тарбияны үйдөн ата эне бериш керек. Анан 11-ди бүткөндөн кийин анан кийин өзү багыт берип кайсы жагына кетсе, диний жагына болсо диний жагына, башка жагына башка, бирок Кудайды тааныган, Аллахтан корккон. Кээ бирки медресени айтты, бир киши айтты, мен баламды деди, бир медресеге бердим деди, 7 жыл оку деди. 7 жылда 6 жолу үйүмө келди дейт. 7 жылда 6 жолу үйүмө келди дейт. Ошол бала кандай тарбия болду экен эми? Ата энесин көрбөгөн жаш мезгилинде. Шарият илимин окутушубуз керек, динди окутушубуз керек, бирок үйдөн окутуп барып, 11-ди бүткөндөн кийин гана башка окуу жайга бериш керек. Болбосо балдардын акыл сезими өспөй калат. Эмне кылам дейт? Эмне кыласың эми? Атаңа баш ийесиң. Атаңа инсаф берсин.